Саламатсыңарбы балдар? Мен Ажиева Гүлнара Бакировна Өзгөн районундагы балдар чыгармачылык борборунун кол өнөрчүлүк боюнча номер 45 Бахмал орто мектебинин базасында дизайнерлик ийримдин жетекчисимин. Алгач өзүмдүн сүйүктүү окуучуларымды силер менен тааныштырып кетсем, менин оң жагымдагы Бахмал орто мектебинин 10 классынын окуучусу Карабаева Жанетта. Ал эми сол жагымда отурган окуучум ошол эле мектептин 10 классынын окуучусу Асылбекова Жидегүл. Анда эмесе мен бүгүн силерге роза гүлүн жасоону үйрөтөмүн. Мага жардам берет Жидегүл жана Жанетта. Роза гүлүн жасоого бизге эмнелер керектелет, Жанетта? Бизге бүгүн роза гүлүн жасоого гафир кагазы керек, түстүү кагазы керек. Анан бизге ручка, калем жана сызгыч, бизге пистолет, клей керек. Туура айтасың, бизге термоклей керек, Анда эмесе баштадык эмесе. Жидегүл, сен айтчы, биз гүл жасоо үчүн биринчи эмнесин жасайбыз? Биз гүл жасоо үчүн биринчи гүлдүн желекчелерин жасап алабыз. Ал гүлдүн желекчелери үчүн бизге узундугу 6 см, ал эми турасы 5 см болгон гафирин кагаздары керектелет. Азаматсың. Биз Жидегүл айткандай, узунун 6 см, турасын 5 см кылып, сызгыч менен өлчөп алабыз. Ар бир желекче тегиз чыгыш үчүн биз болушунча тегиздеп бүктөп алабыз дагы кырка баштайбыз. Эгерде желекчелерибиз тегиз чыкпай калса, анда гүлүбүз кооз болбой калат. Көрдүңөрбү балдар? Мына ушундай кылып тегиздеп өлчөп кыркып аласыңар. Андан кийин ар бир желекченин бурчтарын кыркып, роза гүлүнүн желекчесин формага келтирип, тегиздеп кыркып алабыз. Бул кол өнөрчүлүккө качантан бери кызыгып калгансың? Сен канчанчы класстан баштап кол өнөрчүлүккө кызыгып баштадың? Мен 8 классымдан баштап кызыгып баштаганмын. Кол өнөрчүлүк бул кыз баланын жашоосуна өтө керек. Жана жашоодо кол өнөрчүлүктө мугалим болгондо жана класстарга илгенге бизге сөзсүз керек. Анан балдарга дагы түрлүү түсү кагаздардан көп нерселерди жасап берсе болот. Ооба, эң туура сүйлөдүң. Себеби көрсөтмө куралдарды мугалим бирөөгө зарыкпастан өзү жасап алыш керек, Азаматсың. Дагы мындан башка дагы эмнелерди жасаганды билесиң? Буга чейин биздин дизайнерлик ийримде эмнелерди үйрөндүңөр? Мен бул кол өнөрчүлүк тайпасына келгенден бери көп нерселерди үйрөнүп алдым. Жана ал жактан бусинг тиккенди, сумкаларды ар түр түстөрүнөн токуганды да үйрөндүм, тиккенди да үйрөндүм, жана сайма сайгандарды да үйрөндүм. Азаматсың. Мынакей биз желекчени кыркып алдык. Желекчени тегиздеп, роза гүлгө ылайыктап кыркып алдык. Мынакей бул гафир кагазы башка кагаздардан айырмаланып, чоюлчаактыгы менен айырмаланып турат. Мындай кылып формага келтиресиңер. Ал эми бул кыркындыларым болсо, биз чогултуп туруп, роза гүлдүн жүрөкчөсүн жасайбыз. Эң биринчи роза гүлдүн жүрөкчөсүн жасап алып, гүлдүн бутонун пайда кылабыз.
гүлдүн бутонун биз сөзсүз термоклейдин жардамы менен кылабыз. Жидегүл, сен айтчы, мына быйыл силер 10 класс болуп калдыңар. Келечекте ким болгун келет? Мен келечекте дизайнер болгум келет. Сиз үйрөткөн жана ошондой эле өзүмдүн билген тажрыйбаларым менен жана ошондой эле көптөгөн билген нерселеримди дагы да болсо арттырып, келечектеги муундарга сабак катары калтыргым келет. Бул кол өнөрчүлүктөн башка дагы эмнеге кызыгасың? Мен кол өнөрчүлүктөн башка ыр жазганга, ырдаганга жана сүрөт тартканга, өнөрчүлүккө кызыганмын. Азаматсың. Жанетта, сен айтчы, кол өнөрчүлүктөн башка дагы эмнеге кызыгасың? Кол өнөрчүлүктөн башка мен сүрөт тартканга кызыганмын жана ырдаганга, ыр жазганга кызыганмын. Азаматсың. Анда эмесе сен бизге ырдап берчи. Макул. Анда мен азыр туулган жеримди ырдап берейин. Жап-жашыл жебикти жамынгандай, жайкалган төрүмдү сагындым ай. Жашоодо керемет кандай күч бар, жол күтүп мен сага камынгандай. Сактадым унутпай элесиңби, салкын түр кызгалдак бересиңби, саймалы тоолоруң көздөн очуп, сагындым туулган жерим сени, сагындым туулган жерим сени. Жылдызым жыбырап жылымдашкан, жылымдап мага арнап ырдашкан. Жотурак жолуңду карашканы, жол четин элеген кызгалдактар. Сактадым унутпай элесиңби, салкын жүр кызгалдак бересиңби, саймалы тоолоруң көздөн очуп, сагындым туулган жерим сени, сагындым туулган жерим сени. Азаматсың. Мынакей балдар, көрдүңөрбү? Роза гүлүн жасап ортолоп калдык биз. Мына ушундай кылып роза гүлүн жасап алсаңар болот. Жидегүл, сен айтчы. Азыр жылдын кайсы мезгили? Жылдын бир жылдын 4 мезгили бар. Жылдын азыркы учурда жаз мезгили. Жаз мезгилинде кайсы майрамдар бар? Жаз мезгилинде март айында 8 март аялдардын эл аралык майрамы жана ошондой эле 21 март кыргыздарда жаңы жыл деп коет, бирок Норуз майрамы. Ал эми май айларында болсо 9 май жеңиш күнү майрамдарыбыз бар. Азаматтың 1 май, 9 май, апрель айында Алипе майрамы болот, эне тил майрамы болот. Мына ушу майрамдарда гүл сатып алгандын ордуна өз колуңар менен ушундай гүлдөрдү жасап, майрамдарда апаларыңарга, эжелериңерге, досторуңарга белек кылсаңар болот. Жидегүл, сен кол өнөрчүлүктөн башка дагы эмнеге кызыгасың? Мен кол өнөрчүлүктөн башка акындардын чыгармаларын жана ошондой эле ырларды айтууга аябай кызыганмын. Жана ошондой эле кийимдерди тигүүгө, дизайнерчиликке, сайма саюуга абдан кызыганмын. Азаматсың. Эң жакшы. Бул дизайнерлик кесип деген
Кандай гана кесиптин ээси болбосун, кол өнөрчүлүк менен дизайнерлик сөзсүз керек да. Ар бир кыз балага бул кесип керек. Жийдегүл, сен ыр окуганды жакшы көрөм деп атасың. Жакында мына 9-май келе жатат. Ушу 9-майга карата ыр окуп бере аласыңбы? Албетте эжеке, 9-майга карата мисалы Алык Осмоновдун Бүгөнтай деген ырын айтсак болот. Анткени бул Бүгөнтай кичинекей кезинен 3 жашынан атасы согушка кетип, бул жалгыз калган кыз 9-май бул демек атасы согушка кетип кайтпай калган кыздын арманы. Алык Осмонов Бүгөнтай. Бүгөнтай бучук мурун 3 жашар кыз. Бир күндө 100 йыгылып 100 басар кыз. Аз ыйлайт, борс-борс күлөт, көп да күлбөйт. Кемпирден 90 таза сүйлөйт. Кыргыз да ачырканбай кымыз ичет. Кучактап, уктап калат, бир жилигет. Ар убак абалары ырдап кой дейт. Бүгөнтай көзү жумуп ырдап кирет. Сагындым, атакем ай келсе экен дейт. Ал жеңип, тилегимди берсе экен дейт. Карылар мууканда жым болушат. Көзүнөн жаш чууртуп бурчак-бурчак. Анткени 3 жыл болду кабар келген. Палан күн, палан жерде өлдү деген. Эл үчүн каза таап жоогунан. Бүгөндүн атакеси кайтпай калган. Бирок да бардык айыл жакшы көрөт. Бүгөндүн эркелетчү атасы көп. Азаматсың. 9-май жеңиш күнү. Бул 9-май жеңиш күнү биздин өтүп кеткен аталарыбыз жана ошондой эле энелерибиз, апаларыбыз дагы жеңиш үчүн бардыгы жандарын аяган эмес. Биздин ушул жыргал жашоого, эркин жашоого чыгуубуздун себеби ушул аталарыбыздын эмгегинде десек болот. Азаматсың. Жакында энелер күнү келе жатат. Жанетта, энелер күнүнө каалоо тилегиң болсо, каалоо тилегиңи айт. Анан энелерге арнап жакшына бир ырдап берчи. Энелерибиз узак жашасын. Бул жашоодо энелерсиз жашоо жок. Үй караңгы дейт. Энелерсиз, мисалы энелерибиз жок болсо, төрт дубалыбыз караңгы болот. Ошондуктан энелердин баарын куттуктаймын. Ошентип энелерге мен азыр ырдап берейин. Апапак жолук салынып, амандык тилеп жалынып, алыстан кызым келет деп ай, апакем жүрөт сагынып. Алыстан кызым келет деп ай, апакем жүрөт сагынып. Азаматсың. Мынакей биз бир күлүүбүздү жасап бүттүк. Эми дагы калгандарын жасайбыз. Жасаш үчүн биринчи бүктөп алабыз. Кайра дагы бул жака бүктөйбүз. Букет жасоо үчүн 2 кагаз керек. Бир кагаз жетпей калат. Ошондуктан 2 кагазды алып, кыйгачынан бүктөйбүз. Buketimiz dayar болот. Мынакей, биздин гүлүбүз даяр. Ошентип
апаларыңарга, эжелериңерге, досторуңарга белек кылсаңар болот. Май айындагы майрамдарда ушундай кылып өз колуңар менен гүлдөрдү жасап, белек кылып берсеңер болот. Саламатта калгыла. Саламатта калгыла.